Мен Манас шаарынан келдим. Ассаламу алейкум. Кичине эки маселем бар эле көйгөй. 2023 жылы апрель айында ломбардтан акча алганмын. Июнь айында 3 миллион 350 миң төлөгөнмүн. Бирок залогдогу нерсем ушул малга чейин бербей келет да. Алибаева Саламат деген кыз. Арызданам, жаап коет. Ломбардтан ошо келишим менен алдыңыз да. Өзүм бир убакыт пайыз менен турабы? Ошон баарын төлөп бүттүңүзбү? Төлөгөм, ага чейин бирок менин техникаларымды сатып берген да. 3 грузовой машина коюлган. Бирок процент өскөн, процентине чейин төлөгөм 3 миллион 350 миң. Бирок ошого чейин арызданам, жаап коюп атат. Кимге арыздандыңыз? ГОУдуга бардым, ГОУдуга барганда кууп чыкты. Азыр ГОУдуга эмес, мына УУдун жетекчисине барыңыз. Мына УУдун жетекчиси биякта отурат. Азыр сизди өзү кабыл алат. Ошо боюнча көзөмөлгө алат. Анан да бир маселем бар эле дешип. Биз ичара келишип Манас шаарында Токтомамат деген киши боюнча экөөбүз келишип ака болуп жүрүп бизнес кылып, жаңа маселеси боюнча мен жаңа алганмын 60 тонна. 60 тонна жаңака залог үйлөрүм коюлган, сарайларым. Бирок мен алданып калгам, мен кийин 110 сомдон алып 30 сомдон сатканмын. Азыркы учурда залогдогу нерселерим бер, мен сатып төлөйүн десем болбой атат. Бирок суроого келе элек 2027ге чейин берген да жаңактын суроого. Мен залогко койгонмун. Шериги Болот деген Макамбаев Болот деп Манас шаарынан бери эле тааныйм. Түшүндүм. Мындай кыласыз. Жана биринчи боюнча арызыңыз боюнча мына тиги УУдун жетекчиси мына Марус Сурапечка азыр ошол жактан арызыңызды жазыңыз, ошол жака. Мына өзү көзөмөлгө алат. Экинчи сурооңуз боюнча алды жаныңызда отурат жана Минюстун немеси адвокаты. Ошого айтсаңыз жана 2027ге чейин силердин өзүңөр келишимдер бар экен, кандай иш алып барсак болот деп как раз ошол боюнча кеңешиңизди айтат. Бирок азыр ушул моментте мени карабай атат да, буга чейин дагы жаздым, СМга чейин жаздым, бирок президентке чейин жаздым, азыр только ошол жактан жардам келип атат да. Бияктан жок вообще эч ким жардам кылбай атат. Только ушул адамдардыкын карайт, меникин карабай атат да. Бир күндө мен үстүмөн иш козоп койду азыр, бир күндө. Бирок мен залогум турат. Мен сизге түшүндүрүп бере атпайбын. УУдун жетекчиси деген сизди күтүп атат. Рахмат. Азыркы айткан аялдым беле. Жана машина келбей, Ломбардтын жетекчиси. Ассаламу алейкум. Урматтуу менин катталуучуларым, урматтуу менин көрөрмандарым. Атчы Мөмүрзак Азимкулов. Мен бул жолкусунда дагы бир ары кейиштүү десек болот, ары бир ушундай бир адамдардын жүрөгүн ооруткан деген дагы бир окуяларга апарып кептесек болот. Бул чыгарылыштычы. Себеп дегенде эми азыр биз тараптардын оюн ортого салаардан мурда азырынча бир тарапты эскерте кетейин. Бул акмак экен, бул аферист экен, бул чындап алдаптыр, же болбосо бунуку туура эмес деген ойду таптакыр билдирбейбиз. Андан бир нече километр алыстыкта турабыз азырынча. Себеп дегенде мен бүгүн чагылдыра турган иштин жыйынтыгы али кечейин чыга элек. Буга прокуратурадагы, ошол эле мезгилде ички иштер органдары дагы, анан сот тарабынан дагы чечимдер азырынча чыга элек. Бирок мен ошону эске алуу менен бирге, башында эскертүү менен бирге окуяны сиздерге барып тартып келгендеги учурумду көрсөтүп коюуну туура таптым. Бул Кыяз деген жаран бизге арыз жазат, мага өзүнүн атынан арыз жазат. Бул окуя 2023 жылы болгон деп атат. Анда бул ломбардка өзүнүн мүлкүн коюп, бирок өзүнүн айтымында, Кыяз мырзанын өзүнүн айтымында. Анан ошол мүлккө болгон атайын эми ломбардта коюлган сумманы төлөгөндөн кийин дагы ошол мурда буга чейин койгон мүлкүн кайра өндүрө албай жүрөм, кайра ала албай жүрөм дейт. Бул жогорудагы мен азыр көрсөтүп аткан спринтер сыяктуу автоунаалар. Өз негизи өзүнүн айтымында 4 унаа койгом дейт. Азыр ошол 3 унаамды кайра алып чыга албай калдым. Ошол ломбард тарабынан коюлган бая пайыздык өлчөм деп коет, жана проценттерди деле ашыгы менен төлөп бергем дейт. Ошол Алибаева Саламат деген айымдын үстүнөн ушул мен арызданам деп, мисалы барбаган жери да калбаптыр. Бүгүнкү күндө мына ошол
президентке дагы барам деп даярданып жаткан учур экен. Эми бул тараптардын ойлорун биз ортого салып беребиз алдагы мүнөттөрдө. Азыркы учурда Манас шаардык ички иштер башкармалыгынан тергөө кызмат тарабынан иш улам прокуратурага, андан кийин прокуратура кайра ишти ачып берип, кайра тергөөгө жөнөтүп атып, мына мен кечээ барып келген убакытта бул азыркы күндө Манас шаардык прокуратурасы ишти кайра бузуп, кайрадан Манас шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жиберген учур экен. Биз азыр алдыдагы мүнөттөрдө ошол тергөө кызматынын аракети тууралуу маалыматты берели. Андан кийин ушул ортодо мисалы үчүн ушул Казбек мырзанын дагы ойлорун ортого салалы. Андан кийин прокуратурага баралы, прокуратурадан кабар алалы. Андан кийин сөзсүз түрдө биз ушул экинчи тараптын дагы оюн угууга аракет жасайлы. Мына ушул сыяктуу мисалы үчүн окуяларды мындай объективдүү бергенге аракет кылдым. Анда ошол окуя кандай болгон, эмне болгон, мына ошол боюнча сиздерге алгач бысмылла дегенде эле тергөө кызматынын жообун уктурайын. Мындай маселе десеңер, ушул Кыяз деген жарандын арыз боюнча бүгүнкү күндө иш кайра келип такалды. Анан бизге жеткен маалыматтар боюнча бул иштин курамында кылмыш жоктугуна байланыштуу дегенби же иш жарандык тартипте сотто каралсын деген сыяктуу бир негиздердин негизинде кылмыш иши токтолсун деп жыйынтыкталыптыр да. Бизге жеткен маалыматтар боюнчачы. Бирок бул Кыяз мырза ушу Тилек Кыдырмаевичтин жыйынында ошол жердеги президент ишенин өкүлү тарабынан иш абдан тыкыр көзөмөлгө алынып, тез арада чечилүүсүн каалашкан эле да. Азыр мына президентибиз өзү баш болуп, мына жакында мына ушул эгемендүүлүктүн жышаанынан кийин кайрадан түштүк аймактарын кыдырмай болду. Бирок эскертти, ошо мурда жазылгандардын баардыгы ноутбукка жазып алгам депчи. Кайра бирден санап чыкканга, же болбосо тактап чыкканга менде мүмкүнчүлүк бар деди да. Ушул өңдүү ошол президенттик жыйындарга катышпаса дагы президент өкүлүнүн жыйындарына катышкан маселеси. Анан азыркы күндө ушул сиздерге жазылган арыз боюнча эмне иш болуп атат? Эмне иш аткарылды? Ушу Саламат деген аял тууралуу кандай чаралар көрүлүүдө? Жаран Казыгул Кыязбектин арызы 2024 жылдын 18 апрелинде Манас шаардык иштер бөлүмүнүн маалымат электron журналына катталган. Катталып текшерүү иштери жүргүзүлүп, жыйынтыгы менен Кыргыз жазык процессуалдык кодексинин 25-бенинен 2-пунктунун негизинде кылмыш козгоодон баш тартылган. Азыркы күндө аталган материал боюнча Манас шаардык прокуратура тарабынан мурда чечим кабыл алган токтом жокко чыгарылып, азыркы күндө Манас шаардык иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан текшерүү иши жүргүзүлүүдө. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен кошумча маалымат берилет. Азыркы күндө Алибаева Саламат аттуу жаран суракка алынып, дагы текшерүү иши жүрүп жатат. Кайра башталды текшерүү иши? Буга чейинки текшерүү ишти эмне чала болуп калды беле? Текшерүү иш боюнча Алибаева Саламат сурак болгон эмес эле. Азыркы күндө сурак болду, дагы тийиштүү тактай турган жерлери бар. Ошол менен мыйзамдуу чечим кабыл алынган. Кыяз мырза, сиздин сурооңуз? Себеп дегенде бул жерге абдан көп каттаптыр да ушу ишканага. Жана сиздердин алдыңыздардагы тергөөчү, эми сиз тергөө бөлүмүнүн башчысы катары. Ал жерде ким деген эле? Арлен деген тергөөчү иш алып барган экен. Эми бул жаңы келген тергөөчү деп атат. Бизге жеткен маалыматтарга караганда, бирок өзүңүз мындай аябай мындай опыттуу тергөөчү катары да. Иштин жагдайына азыркы арыздануучу тарапка сиздер кандай чараларды көрөсүздөр да буга чейин себеп дегенде арыз жазылды, мыйзам чегинде чаралар көрүлдү да. Буга чейин арыз эси Кыргыз Республикасынын аймагында болгон эмес. Бул жак жаран келгенден кийин арыз жазып, кайра кылмыш козгоонун баш тартылган материал бузулуп, тергөө малдары жүрүп жатат. Мынакей Кыяз мырза, мына тергөө бөлүмүнүн башчысы өзү интервью берип атат. Мисалы үчүн ачык эле айкын эле, мисалы үчүн сиздин бере турган сурооңуз да мына ушул тергөө бөлүмүнүн башчысы Уран мырзага. Улан мырза буга чейин өзү 10 майда жазгам да. Прокуратурага жазгам. Прокуратурадан бузуп
бияка өткөрүп беришкен 20 күндө каралды. Кийин ГОУдан дагы жабылып калды дагы прокуратурага өтүп кетти. Азыркы күндө кандай прокуратура акча тарабынан кайра кылмыскер козгоодон баш тартыш чечими жокко чыгарылып, кайра кошумча текшерүү үчүн Манас шаар иштер бөлүмүнө жиберилген. Азыркы күндө текшерүү жүрүүдө. Бирок буга чейин мени мына 2 ай, почти 3 айдын жүзү болуп атат да. Эмне почти бир күндө 10 жолу келип атам. Өзүңүз билесиз. Бир дагы тергөөчү чакырып беттештире алган жок да. Сизди ошол убакта чакырганбыз, келбей калыпсыз го белки. Азыр где-то 14-июнь күнү чалды. Неме телефондайм бар да. Түнү саат где-то 10-11лерде. Бишкекте элем. Эртең менен 9да келип калам деп өзүм жалгыз такси жалдап 12 миңге. Водитель экөөбүз уктабай айдап келдик, где-то 10дордо келдим. Келип чыктым. Саламатка чалды. Дагы албай койду. Албай атат така деп коет экен. Кайрылы ушул акыбал да. Буран мырза, бир суроо да эми ушул учурда пайдаланып, ушул тергөө бөлүмүнүн башчысы катары айтсаңыз, азыр мүмкүнчүлүк барбы ушуну беттештиргенге же болбосо чалып байланыштырганга? Азыркы күндө текшерүү жүрүп атат. Азыр чакырып беттештирүү жүргүзөбүз. Азыр мисалы үчүн чалсак болобу ушул жерде, ошо саламат дегенди? Азыр менин контакт номери жок экен бугачы. Бизде бар. Хорошо, неме кылайлы, тергөөчү неме кылган чакырып неме кылат. Жок, азыр биз ошону так даана мындай тартып алышыбыз керек да ушул маселени. Эртең дагы анан экинчи тарап мисалы үчүн мага эч нерсе дебей, мисалы үчүн ушул бир тараптуу материал жасапсыңар дегенге ушу мыйзам өкүлдөрү, укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен бирге эле чалбайлыбы, байланышпайлыбы, кандай дейсиз? Азыр текшерүү жүрүп атат. Жыйынтыгы менен сиздерге кошумча маалымат берейик. Жок, азыр ошо айым менен байланышсак болбойбу? Сиздерде бар да мисалы үчүн бардык Азыр мен тергөөчүгө бош айткан даныйлар. айтам. Байланыштырып береби бизге? Сизде дагы кандай суроо бар мисалы үчүн? Ушул Менде мына мен буга чейин деле айтканмын. Болду. Буга чейин деле айткам да. Жактын суроосун да угуп койгон жакшыбы дейм. Үчөө коюлуп турат ушу момент 3 машина жок. Хотя майли бирөөсүн дам алып кал, экөөнү ham бер дедим. Мына буга чейин 3 жылдын жүзү болуп атат. Барасын жабып коет, барасын жабып коет. Мына ошо Алибаева Салмат менен ошо Элдияр деген экөө эсепте болгон. Наличка. Ошондо 2024-жылы бул немеге СМга кирген. Ошондо бир тууган акасы мына Улан деген жигит ортого түшкөн. Сураныз жазбай тур, мен төлөп берем депчи. Чыккандан кийин айтып койду. Карындашым билесиң, митам, эч кимди укпай атат, каласаң каматып бер деп мен барам. Ошо жылдан бери результат болбойт. Мен буга чейин мына коомчулукка деле чыккам. Тилек Кыдырмаевич өзү көзөмөлгө алдым, болду деген буга чейин деле болбой атат. Мен эми суранам ушу урматтуу Садыр Нуркожоевич президенттен. Ушу жардам күтөм сизден. Карапайым элге каралбай атат ачык эле. Мына 3 жылдын жүзү болду. 3 жылда майли каралбасын. 10-майдан бери келип атам да. Жабылат, ачылат, жабылат ушу. Результат чыкпайт да. Өзүңүз жакшы билесиз. Бир күндө 10дон келип атам, момалдан. Тергөөчү албайт чалсак, зант басып коет. Буран мырза, мындагыла жыйынтыктайлы эми. Ушул Кудай буйруса прокуратурага кайра кетти иш. Ал жактан жаңы жагдайлар менен кайра козголуп, Бизге келип түшкөн азыр. Азыркы күндө сиздерге келип түшкөн. Азыркы күндө тергөө иштери башталды. Сурак иштери жүрөт анын ичинде, мисалы үчүн тараптарды беттештирүү жүрөт, жана башка. Ошонун жыйынтыгы кайсы мөөнөттөрдө чыгып калышы мүмкүн, мисалы болжолдуу түрдө? Жакын күндөрдө тергөө мөөнөтү менен чечим кабыл алынат. Чечим кабыл алынып сиздерге кошумча маалымат берилет. Аткарган кызматыңызды, аты жөнүңүздү толук айтып койсоңуз. Манас шаардык иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын башчысы милицион капитан Талаев Уран Талаевич. Урматтуу көрүүчүлөр, биз тергөө бөлүмүнүн башчысы же тергөөчүлөрдүн чоңунан интервью алгандан кийин, маек алгандан кийин, буга чейин бул маселе негизинен жалпы жонунан түшүнүктүү болду да. Мен Кыяз мырзанын ошол азыркы күндө ломбардка койгон мүлкүн кайтарып алуудагы кыйынчылыктары, тоскоолдуктары тууралуу айтып бердим. Биз дароо ошол аты аталган Алибаева Саламат дегендердин тарабы менен сүйлөшөлү же өзү алып кала турган болсо, эгерде биздин телефон чалуубузда, анда өзүнөн дагы ошол маалымат алалы деген максатта тергөө бөлүмүнөн чыкпай туруп биз чалуу кылдык. Ошо чалууга сиздердин көңүлүңүздөрдү бурайын. Бизде ушундай максат болду. Чалууга жооп берип калса, анда тергөөчүнүн көзүнчө дагы ошол маалыматын уктуруп коюуну туура көрдүк эле.
Бирок биз чалган учурда саламат айым алган жок. Дагы бир жолу эскертип коеюн, эгерде саламат айымдын айтчу дечү сөздөр болсо, анда кошумча телефон чалып же болбосо мага келип жолугуп өзүнүн чындыгын айтканга толук укугу бар. Биз бирок аракетибизди көрдүк. Ошол эле күнү ошо Манас шаарынын аймагына жолугууга дагы аракетибизди кылдык, бирок ал боюнча эч кандай аракетибизден майнап чыккан жок. Эми телефонго жооп бербегенден кийин ал адамды биз издеп таппадык. Бирок анын Улан деген агасы менен байланыштык. Себеп дегенде Кыяз мырзанын мага берген маалыматына караганда, мына ушул окуяга эми бир тууган катары өзүнүн оюн дагы угуп көрсөңүз, себеп дегенде аралашкан жайы бар дегенден улам. Анан мына азыр саламат айым менен байланыша албагандан кийин биз Улан мырза менен байланыштык жана ал Улан мырзадан төмөнкүдөй жоопторду алдык. Дагы бир жолу чалып көрөлү. Соединение болуп атат. Урматтуу саламат айым, алып койсоңуз биз маалымат гана сурамакпыз. Бирок эми башка айлабыз жок. Эми ошо албасаңыз, анда биздин эшик ар дайым ачык. Эгерде келип маек берем десеңиз, анда уруксат. Запустарем бар. Алло, салам алейкум. Алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Биз ногу сиз Саламат Алибаева дегендин акеси болосузбу? Ошонун маселеси менен ногу Кыяз деген бир жаран арыз менен кайрылган экен бизгечи. Бирок карындашыңыз телефонун албады, чалсакчы. Анан сизде ушул боюнча кандай маалымат бар? Кандай ой айта аласыз, кошумчалай аласыз? Мисалы, бул маселе эмне болду, ортодогу маселелер? Бул боюнча эми карап аткан болду. Жо, сиз кандай дей аласыз? Мисалы, ломбарддагы акчаны төлөп, андан кийин төлөгөндөн кийин мүлкүн бербей атат деп арызданып атат го бизге. Кандай дейсиз ошого? Siz деле ортого түшкөн экенсиз. Кудай буйрса сүйлөшүп атабыз, чечип беребиз деп турабы? Жок, мен ортого түшкөн эмесмин. Эч кандай булар ушул жерин алдап, баягы Күмүшай Аким кызы деген блогер бар да, таниса. Ошого чыгарып, интернетке чыгарып, менин дагы сүрөттөрүмдү чыгарып, ошентип чыкканда. Ошондо сиздин сүрөтүңүз эмне үчүн чыгып калышы мүмкүн деп ойлойсуз? Сиз бул жерде кандай орунда турасыз? Жок, бул жерде мен эч нерсеге аралашкан эмесмин. Мен эч кандай булардын ортосуна түшкөн эмесмин.
Сиздин сиз Кыяз мырзанын бизге берген маалыматында сиз өзүңүз дагы сүйлөшкөн турбайсызбы Кыяз мырза менен? Карындашым сөздү укпай атат, эмне кылсаңар өзүңөр билгилеми деп айткан турбайсызбы? Жоқ. Эми бир тууган карындашыңызга эмне дей аласыз? Эми ушул карындашыңыз тараптасызбы же калыс сөзүңүз барбы? Алло. Отам. Жо сиз бир пикир кошо аласызбы? Бул маселени канча чечиш керек эми, эмне кылыш керек эми? Бир тууган агасы катары сурап атам. Сизди. Бул ишти ошол эме карап атат. Гоудучу. Жо кимдики туура эмес деп ойлойсуз? Жоқ, булар наоборот карыз деп атканда карындашынанчы карыз деп атышкан. Канча карыз деп атат? Акчаны төлөп бердим деп атат го Кыяз мырза, полный толугу менен. Жоқ, булар дагы бир машинасын алып келген, карындашымдын машинасын алып ай төлөп берем деп, аны төлөбөй жүрөт экен. Ал машина таксикер карындашымдын атында экен. Ал машинаны алар бирөөгө сатып жүргөн, бирөө дагы бирөөгө сатып жүргөн. Бул боюнча дагы карындашым арызданган. Арыз жазып бер Гоудуга. Ошокто териштирүүчүлөр болуп атат. Мен булардын вообще эчтекесин аралашкан эмесмин. Башында кашында эч жеринде болгон эмесмин. А сиз бул баягы эмелерди ламаштар текшерсин деп эме айткан 2 жыл мурда карындашым эме Лукьенко апрель камаганда. Сиздин карындашыңыз да? Ошо камаган маалда бул Кыяз мага чалып карындашымды камакта чегип берем, антем мынтем деп мен жасап аякындай эме болуп турган маалда мага чалып менден аялына 100 000 сом которуп берген, 100 000 сом которасың алып дегендечи. Кимдин аялына? Кыяздын аялына. 100 000 сом которуп берген. Ошондо эме кылган, мени коркутуп эме кылышкан. Мен буларды алуу кыяс алып эч жерге эчкимге айткан жокмун ушул чейин. Анан кече но эмеге блогерге кошулуп блогерге айтып туруп 100 000 сом акчаны станкага төлөп берди эле, аны кайта алды деп коюп атат да ошол жердечи. Сөздү кылмага башкага буруп. Кантип алганын өзү жакшы билет. Мен билем, Кудай билет да. Ол эмеде которуп бергенмин эле. Терминалдан которуп берген. Каяктан которуп берген дейсиз? Терминалдан которуп берген. Сиз азыркы күндө эмне дей аласыз эми бул маалыматка? Ушул Кыяз мырза айтып атат, мисалы үчүн ашыгы менен 3 миллион 350 000 сом төгүп бергем дейт. Андан кийин ушул бир эмес 4 машинамды бербей атат дейт. Эртең беребиз деп караболчуну шылтап, андан кийин ушу эртеден ушуга чейин уланды дейт. Президентке чейин кетип атыптыр. Текебаевдин жанагы Тилек Кыдырмаевдин жыйынында да сөз сүйлөгөн жерлери бар. Азыркы күндө ишиңиздер кайра эле ушу Гоудуда экен, Ооба. Эми ошондо бул Кыяз мырзаныкы туура эмес деп атасызбы сиз ошондо? Ооба, конечно, ошондой болот да. Сиз кайсы жактасыз? Сизден бир өзүңүзгө бетме-бет жолугуп интервью алсам болобу? Мен айылдадым Карадагыдан. Анда сиздин ушул берген маалыматыңызды жазып кое берем. Сиз ошону туура көрөсүзбү? Же дагы кошумчалай турган маалыматыңыз барбы?
Bilbey kaldım endi kıyaz ne geçti daha. Азыркы сиздин берген маалыматыңызды мен жазып кое берейин, ошого уруксатпы? Азыркы күндө сиз Кыяз мырза менен байланышасызбы, байланышпайсызбы? Yok. Канча жыл болду? Baylan. Ha. Канча жыл болду байланышпаганыңызга? Kıyaz bilen negezi men baylanışım yok. Kıyazı men özü tanıbayım вообще. Көрген адам эмесмин. Маалымат алып атабыз Кыяз мырзадан. Ошон үчүн сизден да маалымат сурап коюуну туура көрдүк. Сиздин да оюңуз бар, анткени бул жерде сиз жөнүндө да сөздөр айтылып кетип да. Эми сиз азыр Кара Дарыя айылында болгонуңуз үчүн биз сизге ошон телефон чалып атабыз. Мен Манас шаарында болгондо сизге жолукмак экенбиз, Макул анда сиздин маек бергениңиз үчүн чоң рахмат. Байланышта болобуз. Чалып туруңуз. Болуптур. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бул программа же болбосо бул жолку алып чыккан окуялар объективдүү жүрүп жаткандыгын дагы бир жолу эске салабыз. Прокуратурага барайлы эми, прокуратурага барып, прокуратуранын жообун угайлы. Биз жогоруда мен маалымат берип өтпөдүмбү? Прокуратура кызматкерлери кайра азыркы ушул сааттарда ошол Казыбек мырзанын жазган арызынын негизинде ишти кайра бузуп, эми бул жатык менен айтканда мыйзам тили менен башкача айтылаттыр, балким статья беренелер менен кошулатчы. Азыр кайра Манас шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүндө иш каралып жаткандыгын баса белгиледи. Мына ушул иш боюнча алаңды болуп жүргөн, аракетте жүргөн Манас шаардык прокуратурасынын кызматкери Данияр деген мырза менен дагы маектешкенбиз. Азыр алдыда мен ошол Данияр мырзанын бизге берген жообун сиздерге уктурайын. Азыр эми Данияр мырза мына ошол Манас шаардык прокуратурасына келдик. Данияр мырза бизге жооп бере турган болду, анткени мына ушул ишти баштан эле өзү алган, баштан эле өзү алган, иш боюнча маалыматтарын толук кандуу түшүнгөн жагдайын эске алып туруп, анан өзүнөн интервью алууну туура көрдүк. Данияр мырза, айтсаңыз, ушул Кыяз мырзанын ушул доогер катары арызы качан келип түштү, анан азыр кайсы стадияга келип жетти? Сиздердин мекемеңиздердин тартиби менен. Бул жарандын арызы 2024-жылы Баштайбыз. бул жарандын арызы 2024-жылы Манас шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалыматтар электрондук журналына катталган. Андан бери аталган материал боюнча тергөөчү текшерүү иштери амалдары жүргүзүлүп, бир нече жолу кылмыш ишин козгоодон баш тартуу чечимдери кабыл алынган. Бирок аталган кылмыштын кабыл алган чечимдерди Манас шаардык прокуратурасы тарабынан көзөмөл иретинде окулуп чыгып, жокко чыгарылып, бүгүнкү күндө ошол иш боюнча даттаны келип түшкөндүктөн акыркы 2 жолу бузулуп чыгып, андан бүгүнкү күндө дагы бул материалдын боюнча кабыл алган чечим жокко чыгарылып, кошумча тергөө боюнча текшерүү аракеттерин жүргүзүү үчүн Манас шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына жиберилген. Бүгүнкү күндө тергөөчүнүн текшерүү амалы жүрүп атат. Жыйынтыгы менен толук кандуу маалымат берилет жана кабыл алган чечим боюнча силерге кабарланат. Азыр ошондо Данияр мырза, ошондо бул 3-чү, 4-чү жолу кайра жиберилип, кайра прокуратурага келип, кайра жиберилип, кайра прокуратура. Мына азыр 4-чү ирет кайра Манас шаардык ички иштер башкармалыгына кетти. Бир нече жолу. Бир нече жолу жок, кабыл алган чечимдерди жокко чыгарып, анткени бул факт боюнча шек туудурган жаран келип түшүндүрмө берип, показания берип, анын алкагында кабыл алган чечим Манас шаардык тергөө кызматы тарабынан кылмыш ишин козгоо жөнүндө чечим кабыл алынган. Бирок бул жаран келип кайрылганда ал толук карап чыгып, көзөмөл иретинде кабыл алган чечим жокко чыгарылып, бүгүнкү күндө жаран тергөө кызматынан толук кандуу көрсөтмө берүүдөн качып жүргөндүктөн ал боюнча кайрадан тергөө тапшырмалар берип, камсыз болуп тергөө амалдары жүрөт. Кайсы жаран тууралуу болду ошондо келип? Алибаев Саламат боюнча арыз жазган, ошол жаран боюнча.
Ошондо тергөө иштерине тоскоолдукту ким жаратып атат деп ойлойсуңуз? Бул боюнча азыр жагдайлар тергөөдө текшерилип атат. Ал жерде көйлөрдү камсыз сурап чыгыш керек. Алибайга салынат өзүн дагы кошумча сурап алыш керек. Анын жыйынтыгы менен мыйзам чегинен чечим кабыл кылынат. Кыяш мырза, айтсаңыз, ушул прокуратура кызматкерлеринин деп коелу, мекемесине, анан ушул Манас шаардык ички иштер башкармалыгынын мекемесине ушул күнгө чейин канча жолу кат жаздыңыз, канча жолу каттадыңыз? Мен ошо 2024-төн бери эле жазабыз. Только жокко чыгарылат, кайра каралат, жокко чыгарылат. Анан мына 2026 10 майдан бери келгенмин. Анын иш күндөрү 20 күндө каралат деди. ГОУдуга өткөрүлдү, андан кийин дагы жабылды. Ушинтип эле келе жатат. Бир тергөөчү мени жолуктура албай атат да ошо. Алибаева Саламат менен жүзөштүрө албай атат. Ушу күнгө чейин. Ошол жүздөшүрсө эле ушул бардыгын Мындай нерселер деле болбойт да. Мен коомчулукка чыккан буга чейин мына телекыдырма иштерин билет көргөн, эл көргөн. Мына 3 жылдан бери результат чыкпай атат да. 3 жылдан жүзүп болду. Азыр эми прокуратурага эмнеге келдиңиз? Прокуратурадан эми карап беришин суранам. Ошентер ушу хотя бы мени беттештирсин. Ушу күнгө чейин алып келе албай атат эч ким. Демек беттештирсе де бул иштиге чегит коюлган турат деп ойлойсуз? Ошентип ойлойм. Ошондо мына Данияр мырза, айтсаңыз, азыр бир ошондон суроо пайда болду да. Ушу беттештириш керекпи? Ушул иштиге чегит коюш үчүн. Бул аракеттер толук жүргүзүш керек. Ушул жүргүзүлөт. Ушул беттештирсе де болду. Бир гана беттештириш көйлөрдү сурап чыгып, анан ошол жагдайлар бардыгын эске алып туруп мыйзам чегинен чечилет. Ошон үчүн тергөөчү текшерүү аракеттери толуккан. Эми азыр прокуратурадан кайра Манас шаардык ички иштер башкармалыгына кетиптир. Өндүрүштүк иши. Тергөө иштерин баягы дагы жаңы жагдайлар болуп калабы же болбосо бир жаңы негиздер, жаңы документтер кошулуп калып же арыздануучулардын дагы бир жаңы жагдайлар чыгып калган учурдан кайра жиберилип, кайра бул жака келет да, бир негиз болот да, бир нерсе негиз болгондо мына ушундай кайра нары бери дегендер болот да. Мыйзамда көрсөтүлгөн тартиптер боюнча жүргүзүлөт да бардык тергөө амалдары, тергөөчүнүн текшерүү амалдары, тергөө амалдары ошол. Эми азыр кайра дагы ошо Манас шаардык башкармалыгынан ички иштер бөлүмүнөнчү башкармалыгынан кайра бул жака келип калышы мүмкүн эмеспи? Эми ал мен сизге бир нерсе деп айта албайм. Жок, эми кайра келип калышы мүмкүн эмеспи? Аны текшерүү жүргүзүлөбүз, анан жыйынтыгын карап чыгайлы. Жок, өзүңүз айткандай бир нече жолу дедиңизби? Бир топ жолу ушул иш боюнча ары бери эле токтотмой болуп атат деген сыяктуу жөнөкөйтүп эле айткандачы. Бүгүнкү күндө ушул көзөмөлгө алынып, бул ишти аягына чыгарганда мыйзам чегинен чечим кабыл алганга прокуратура тарабынан көзөмөлгө алынган да. Бул жакын күндөрү бул боюнча мыйзам чегинен чечим кабыл алган боюнча сизге билдиребиз да. Бул кайсы күн, кайсы учурларда чечилип калышы мүмкүн? Эмнени эске алыш керек? Эми ал боюнча ар кандай жагдай болуп калат да, моундай жагдайды эске алуу маселеси боюнча мен сизге азыр толук айта албайм. Азыр мен сизге айта атпайм, ошол көйлөрдү Алибаеваны чакырып, сурап алып, ошо менен бул жактын дагы показаниясын менен эске алып тургандан кийин мыйзам чегинен чечим кабыл алам. Жандуу беттешет көрүш керек. Аны да жүргүзөт. Эгерде тергөө бул боюнча кажет бар деп эсептесе, анда ал аракеттер да жүргүзүлөт. Бул кылмыш козголгондон кийин бул иш аракеттер сөзсүз түрдө жүргүзүлүп, аракеттер чечим кабыл алат. Ошондо тиги милиция тергөөчүсү деп коеюн, тергөөчүлөр бул жака кайра кантип жолдогондон кийин кайра сиздер аяка жибердиңиздер кайра ГОУдуга деп коелу, элдин баары билиши ГОУдугачы. Кайра текшерилсин деп жөнөткөндө эмнени эске алдыңыздар деп мисалы үчүн критерий киргиздиңиздер да. Алибаев меске белгилеп кеттим, айтып кеттим азыр. Алибаева сурап алыш керек, кошумча. Ошону талап Кошумча сурап алыш керек, сөзсүз түрдө. Кошумча сурап алыш керек. Анын кошумча сурап алынган аныкталган кандай жагдайлар ал боюнча териштирилиш керек. Ошол жагдайлар толук эске алгандан кийин, анан кийин мыйзам чегинен чечим кабыл алынат.
Андан кийин аны токтомго салган деп койсоңуз. Ошо кандай бир мыйзам кылмыш ишин козгоо, же кылмыш ишин козгоодон баштап ошол чечим колуна алынат. Демек азыр иш кай жерде ошол Манаш шаардык ички иштер башкармалынын тергөө бөлүмүндө кетти. Эми Кыяз мырза айтсаңыз, сиздер ушул прокуратура жана мисалы тергөөчүгө бир топ суроолор бердиңиздер. Прокуратурага кандай суроолор бере аласыз, мындай бир кошумча дагы айтып келет да? Эми прокуратурага мен ушу суранат элем. Мыйзам чегинде карап тез аранын ичинде. Бир минут. Мына 3 жылдын жүзү болуп атат, бир күнөн бири. Биз какой-то саат каймап келе албай жатат да, элементарный нерсе. А карапайым кичине карыз болсо 1 минуттап келип коюп атат. Мен ушуга алам болуп атам да. Бияктан бузулуп барабыз, аяктан жаап коет. Жок. Мен себеби мына Кудай кааласа урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден суранат элем. Şu Manas şahrının kişine karıştırıp koyduğunuzunu suranam. Buga çeyin özünüz aytkanday mына Тилек Кыдырмайшан билет, айылдын алына чыгмам сүйлөгөнмүн. Ага чейин дагы мына 2 айдын жүзү болду, результат болбоду. Эми өзүңүз көзөмөлүңүзгө алышты суранам. Ошондо Манаш шаардык ички иштер башкармалыгын, Манаш шаардык прокуратурасын жана анын ичиндеги тиешелүү мамлекеттик кызматкерлердин иш аракеттерин мындай сынга алып атасыздар. Ой, бизде болбой атат, 3 жылдын жүзү болду. Бу жерге бир 100 жолу келип кеттим, билесиз, биякты эле билет. Бир күндө 2-3 жолу ам келип кеткен күнүм болду. Гоудуга бара берип деле уже таанып бүттү даже. Уборствосунан беричи. Дагы келдиңиз, бүтпөй табишиңиз депчи. Бир жолу ам беттештирген жок мен. Бир жолу. Чалсам албай атат деп коет тергөөчү. Көрдүңүз, азыр деле звонок кылсаңыз деле албай атат го. Кыяз мырза, мынакей өзүңүзгө белгилүү болгондой жогоруда биз ушул 3-чү тараптар дейбиз, анан өзүңүздүн анан ошол эле мезгилде ушул сиз доо койгон тараптардын дагы үнүн укканга аракет кылдык. Болушунча бул юридикалык жактан дагы туура болуп эсептелинет. Объектив болсун дедиңиз сиз делечи. Аларга деле чалып көрүңүз дедиңиз. Ошол тергөөчүнүн кабинетинде биз аларга чалып көрдүк. Тергөөчү биздин каршыбызда олтуруп турду, туурабы? Эми мисалы үчүн эми ушул окуяны сиз өзүңүз бир кыскача мазмундуу кылып айтып берип туруп, анан жыйынтыгына кийинки кадамдарда каяктарга да кайрылам деп ойлоп атасыз да, эгерде бул аракеттен да жыйынтык чыкпаса. Эми урматтуу кыргыз элим, урматтуу Садыр Нуркожоевич, бизде Манас шаарында мына бир где-то 2023-төн бери жазам укук органдарына, бирок ошо неме чыкпай атат. Вот чакырабыз дейт, беттештирем дейт, беттештире албайт. Шу күнгө чейинчи, шу күнгө чейин. Эми ойлойм, мындан биягына туура чечим чыгат деп ойлойм эми. Болбосо беттештирсин. Буга чейин дагы чалдырып көрдүм, сизге чалың. Чтобы мен эле жалган жакшты айтып, үстүбүздөн жалып кылып атат деп эм ойлобосун деп сизге айттым, чалып көрүңүз. Чалсаңыз албай атат, көрдүңүз. Бир нече жолу кайрылдым. Барбаган жерим калбады. Утуруп прокуратурага барам. Прокуратурага Гоудуга өткөрүп коет, Гоуду бузуп прокуратурага жөнөтүп коет. Өзүңүз деле көрүп атасыз, 2023-төн бери неме чыкпай атат да результат. Эми Кыяз мырза, ушул көрүнүшлөр анча-мынчасы, мисалы кулак чалбай калгандарга окуянын кыскача мазмунун айтып берсеңиз, мисалы үчүн сиз мисалы үчүн азыркы көрүнүшлөр баамдагандай, сиз ушул ломбардка мүлк тапшыргансыз акча алуу максатында. Ошол моментти бир аз мындай дагы бир жолу эске салып койсоңуз. Мен сизге эмне керек азыркы күндө? 2023-жылы Алибаева Саламаттан июнь айында где-то апрель айында алганмын. 3 ай аралык өткөн. 2 миллион 600 миң акча алабыз. Биринчи 2 миллион 400 миң алабыз, кийин 200 миң. 2 миллион 600 миң алабыз. Июнь арадан 3 ай өтөт. Ошо 2023-жылы эле где-то июндун 11-inde кайра 3 миллион 350 миң акчаны төгөм. Полный сумманы. Проценти менен 3 ай аралыгында. 3 ай аралыгында проценти менен полный төгөммүн. Мен залогторумду бер десем, бир күн чыдап тур. Охранник бүгүн тойго кетиптир. Күлүч ошакта машиналарды эми алиги залог алынган үлгүлүү немелерди, машиналарды өзүнчө стоянкасы болот булардын. Ошол жерге койгон.
эртеси күнү эле уже жок да, машиналар жок, ага чейин эле сатып өттү. Мен ушул күнгө чейин мына арызданам, только жаап коюп атышат, жокко чыгарып коюп атышат. Эми кимге кайрыласыз мисалы? Эми- Эгер мындан да жыйынтык чыкса, Bundan дагы Манас шаарынан чыкпаса, урматтуу Садыр Кожоевич, өзүңүз бир көзөмөлүңүзгө алыңызды суранам. Бизде мыйзам иштебей атат Манас шаарында. Жок. Мына өзүңүз көрүп атасыз, утур эле жаап коет, Кайра барам, болду чакырабыз деп, ушуна 10 майда жазганмын. 3 айдан өтүп атат. Бир жолу мен тергөөчү чакырып, ушу Алибаева Саламат менен беттештирген жок. Мен беттештирсин деп суранып атам го. Беттештирсин, ошол жерде кимдики ак, кимдики кара экени билинет. Даже менде күбө бар, анда дагы күбө бар, ал акчаны алганда үчөө эсептеп алган. Эми үчүнчүсүн айтпай элемин, эми кызы жаш. Элдияр деген бала, Алибаева Саламат, менин жанымда досторум болгон, аяштарым болгон. Мен кредит алган күнү эле апарып бергенмин. Июнь айында где-то саат 5-6 чамаларында. Кече где-то саат после обедтен кийин апарганмын да. Акчаны төлөгөнбүз. ал ломбарддын акчасындагы ушул банктан насыя алып анан жаптыңыз. Ушу өзүнөн алып жаап калган унааларды алып чыгыш үчүн ушу даражага барганбыз. Ушул моментте мен азыр же техникадан жок, же акчадан жок жүрөм. Ачык эле. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу менин катталуучуларым, мен ушул берүүнү берип жатып дагы бир жолу эске салайын. Эгерде кайсы бир себептер менен, белгисиз же белгилүү себептер менен телефонун көтөрбөгөн экинчи тараптын өкүлдөрү, эгерде убактылары болсо, анда мага жолугуп же мага телефон чалып, өздөрүнүн акыйкатын айтса, албетте буга мыйзам жол берет. Бирок менин аларга болгон чалууларым жана алардан болушунча бир тууганынанбы же атайындагы бир жакынынанбы интервью алуу, ошол эле мезгилде өзүнө болгон чалууларым бул мыйзамдуу менин аракетим. Ошол убакта менин жанымда дагы күбөлөрүм бар. Ошол арыздануучу Кыяз мырза, андан кийин тергөө бөлүмүнүн башчысы Урал мырза дагы жанымда болгон. Бирок телефон чалууларга тилекке каршы жооп болгон жок. Бир гана Улан деген мырза менен байланышканбыз, экинчи тараптын өкүлү катары. Анын жообундагы жогоруда сиздерге алып бердим. Эми маселеге ким чекит коет? Албетте, маселеге мыйзам чегинде укук коргоо органдары чекит коет. Прокуратуранын сунушу менен, албетте тергөө кызматынын токтомдору менен, тергөө аракеттери менен кошо биргеликте соттук өндүрүшкө өтсө, сот анан акыркы чекитти коет деген чоң үмүт менен азырынча ушул программаны, ушул чыгарылышы жыйынтап турам. Кыяз мырзанын мага берген маалыматына караганда, жакынкы күндөрү президентке чейин жеткиргенге аракет кылам деп атат. Президентке чейин жетип калса, албетте укук коргоо органдары тарабынан бул дагы азыркы күндөгү тергөө аракеттери жыйынтыгына чыгып калса, балким азырынча мен эч бир тарапты күнөөлүү деп айткандан алысмын. Анткени мен сот эмесмин, мен прокурор эмесмин, мен тергөөчү эмесмин. Кайсы тарапка чындык чыкса, ошол тараптын чындыгын дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөйүн, дагы бир жолу ушинтип отуруп сүйлөп, факты менен чыгарганга милдеттүүмүн. Ошон үчүн менин каналыма акмалап туруңуздар. Азырынча эшматты же ташматты жаман көрбөй туруңуздар. Бардык нерсе мыйзам чегинде жүрүп жаткандыгына байланыштуу. Жакшы туруңуздар.